Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, biz İbn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala'nın kitabından sabak ötüp жатқанбыз. Бүгін дағы бізге өте бір негізді, жашауымызда өте мәнілі, дағы бір біз сақтана тұрған, етият бола тұрған bir ayanmıştı, ökünüştü bir günahın türüne alıp geledi. Бұл men senne sunneten seyyiyeten. Kim bir жаман işti başlay тұрған болса o deydi. Жаман işti елдері көргөз бере тұрған болса o deydi. Жаман iştin başında тұрып, başqalarga үлгі бол бере тұрған болса, бұл адам мұны ошол күнә işti атқарғандығы үшін да күнә алады. Жана bunun артынан башкалар ошол адамды көрүп, ошол күнөө ишти жасай турган болсо, артынан кайталай турган болсо, ошол кишиге ээрчий турган болсо, бул адам ошол күнөө ишти аткарган адамдардын дагы күнөөлөрүн көтөрүп, мойнуна алат. Албетте бул өтө бир өкүнүчтүү күнөө. Киши өзү аткарбаган, өзү жасабаган ишине күнөө алыштыгы. Өзү эле ошол күнөө менен өзү эле чектелип калбастан, муну ошол күнөөдүн азабын өзү эле тартып калбастан, башкалардын дагы азапка душар болушуна, башкалардын дагы эртең кыямат күнүндө шерменде акыбалга кабылышына эң чоң себепкер болот ушул адам. Бирөөлөргө күнөөнү көргөз бергенден, бирөөлөргө үлгү болгондон, же бирөөлөрдү ошол күнөө ишке чакыргандан, бирөөлөргө үйрөткөндөн биз этият болушубуз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул тууралуу "Вала яхмилунна асқалахум ва асқалан ма асқалихим" дейт. Мекке мушриктери тууралуу Аллах Таала айтып, алар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи келген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өздөрү жетишкен эмес. Жана ошол менен биргеликте эле пайгамбар саллаллаху алейхи жетишим дегендерге тоскоолдук кылган дейт. Мына ушул адамдар кыямат күнү барган кезде өздөрү аябай оор күнөө алышат дейт. Ошол менен биргеликте эле башкалардын дагы жасаган күнөөлөрүн көтөрүшөт дейт. Алардын мойнуна жүктөлөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнөө ишти аткарып туруп, башкаларга үлгү болуп бере турган болсок, мисалы үчүн бир мода деп туруп, bir ayal bir кийимди кийип чыга турган болсо, аны көрүп башка аялдар да ошону кайталай турган болсо, ага ээрчий турган болсо, муну ошол күнөөнү баштап берген, жанагы моданы баштап берген аял муну ошонун күнөөсүн өзү да алат, жана ошол күнөөгө ээрчиген адамдардын, ошол ишти аткарган адамдардын күнөөсүнө да кыямат күнүнө жооп берет. Же болбосо бир адам бирөөгө бир сигарет чеккенде, арак ичкенде, же наркотик саянганды, ушундай бир бузук иштерди үйрөтүп бере турган болсо, ушул адам өзү дагы күнөө алат, жана ошол андан кийин аткарып жүргөн адамдын дагы күнөөсүн мойнуна көтөрөт. Жана дагы үй бүлөдө деле ушундай. Эгерде ата өзүнүн баласына маани бербей турган болсо, өзүнүн баласына сигарет чегип, же бирөөгө урулук кылып, же дагы бир башка бир жаман иштерди үлгү болуп бере турган болсо, ошол бала атасын көрүп, ушул иштерди кийин кайталай турган болсо, ушул ишке атасы дагы күнөөкөр болот. Ошонун күнөөсүн атасы дагы көтөрөт. Өзгөчө бул киши бул дүйнөдөн кайтып кеткен болсо дагы, артындагы тирүү адамдар ошол көргөзүп койгон күнөө ишин кайталап аткара берген болсо, бул өлгөндөн кийин дагы артынан ушул күнөө иштер бара берет. Биз мындан этият болушубуз керек, сак болушубуз керек. Кандай бир күнөө ишти баштап берип койдубузбу? Муну ошол күнөөнүн артынан ким аткара турган болсо, кыямат күнүнө чейин ошол күнөө ишти ким жасай турган болсо, бунун күнөөсү сизге бара берет. Ушун менен тескериси, эгер бир жакшы ишке себепчи боло турган болсо, жакшы ишти баштап берип кое турган болсоңуз, анын сообу сизге бара берет.
бир жерге мешіт куруп кое турган болсоңуз, ошол мешитке канча адам келип Куран окуп турган болсо, канча адам келип намаз окуй турган болсо, канчалар келип таалим үйрөнө турган болсо, ошонун сообу сизге бара берет. Анткени сиз ошол мешитке себепчи болдуңуз. Же бир жерге жол куруп берип кое турган болсоңуз, бир жерден суу чыгарып берип кое турган болсоңуз, ушул сыяктуу. Ошонун эле тескериси, эми бир жерге бир бузуку нерсе куруп берип кое турган болсо, бир клуб деп коелу, же бир казино деп коелу, же бир аракы завод, же башка бир ушундай сигарет чыга турган завод, ушундай нерселер куруп берип кое турган болсоңуз, бунун күнөөсүн сиз да каласыз. Сизден кийин ким чеккен болсо, ким ичкен болсо, ким ошол клубка барып ойногон болсо, ким ошол клубка барып зина кылган болсо, бунун күнөөсүн да сиз ала бересиз. Мындан этият болуш керек. Же болбосо мына акыркы күндөрү бул соцсеттерде бирөө чыгып бир тренд көргөзүп берип кое турган болсо, бир жаман иштеге өзүнүн абуратын көргөзүп, же бир башка нерсе менен көргөзүп берип кое турган болсо, мунун артынан канча адам чыгып тренд жасай турган болсо, мына ошонун күнөөсү анын артынан бара берет. Ошону көргөндөр дагы күнөө ала берет. Же болбосо башка бирөөгө бир зынага түрткү боло турган болсо, өзүнүн абарат жерин көргөзүп Инстаграмга чыга турган болсо, же ТикТокко чыга турган болсо, же башка бир соцсеттерге чыга турган болсо, аны башкалар көрө турган болсо, мына ошол аял да күнөө ала берет. Ошолор көрүп күнөө алган болсо, күнөөгө баткан болсо, ошол аял да ошолор көргөндөй күнөөгө ала берет. Мындан биз этият болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадистерин айтат. Бул жерде Ибн Хажар Al-Haytami rahimahullah аркылуу айтат. Мен санна фил ислам суннатан хасанатан фалаху ажруха ва ажру ман амила биха мин ба'дихи мин гайри ан янқуса мин уджрихим шай'ан. Кимдеги исламда жакшы бир ишти баштап бере турган болсо, адамдарга үлгү болуп бере турган болсо, буга ошол иштин сообу болот дейт. Жана мунун артынан ошол ишти ким аткара турган болсо, ошолор аткарган соо иштеринен эч кемебестен ошол башында турган адамга бара берет дейт. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزاره من شيء дейт. Кимдеги исламда бир жаман ишти баштай турган болсо, исламда бир бидият болгон ишти, исламда жок бир ишти баштай турган болсо, исламга бир жагынлык киргизе турган болсо дейт. Ошол киргизген жагынлык үчүн күнөө алат. Жана ошол киргизип койгон жолду ээрчип ким аткара турган болсо, мына ошолордун күнөөсүнөн көтөрөт дейт, эч бир кемебестен дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз исламдан сүйлөгөн кезде дагы, шарияттан фатва берген кезде дагы этият болуш керек. Ар бир маселеде Куран, сүннөткө жана ахли сүннат адамдарына кайрылышыбыз керек. Алымдар дейт бул боюнча деп. Ал эми биз билбестен эле сүйлөй бере турган болсок, биздин артыбыздан канча адам адаша турган болсо, канча адам күнөөгө бата турган болсо, биз дагы күнөөгө батабыз, бизден кийинки келген адамдар дагы күнөөгө батышат, жана ошолордун күнөөсүн дагы сиз мойнуңузга аласыз. Ошого шариятта биздин өзүбүздүн ар бир той өткөрөбүзбү, же маркумду узатабызбы, кандай маселе болбосун өзүнүн эрежелери бар. Өзгөчө өзүнө той өткөргөндө өтө эле чектен чыгып кете атабыз. Мына ошол тойду которо турган жаман салттарды, жаман күнөө иштерди ким баштап берип кое турган болсо, же ошону баштагандардын бирөөдө ээрчип кыла бере турган болсо, токтобостон анын күнөө экенин билгенден кийин дагы токтобостон аткара бере турган болсо, бизден кийин келген муундарга биз себепчи болобуз. Ошолордун күнөөсүн биз көтөрөбүз. Уул үйлөгөндө болсун же кыз узатканда болсун бир кошумча динде жок нерсеге киргизе турган болсок, ислам динине каршы нерселерди аткара турган болсок, күнөө нерсени аткара турган болсок, ошолордун күнөөсүн биз дагы кыла беребиз. Же болсо маркумду узатканда бир динде жок нерсени кыла бере турган болсок, бидият иштерди. Бизден кийин келгендер ушул нерсени улай турган болсо, алар дагы кала берет. Ошого этият болуш керек. Эми биздин салтыбыз кээ бирлер ислам динине туура келет, кээ бирлер каршы келет. Туура келгендерин алабыз, анан каршы келгендерин таштайбыз. Ошо каршы келгендерин биз билгенден кийин деле, бул күнөө экен, ислам динине туура келбейт экен деп түшүнгөндөн кийин деле биз улай бере турган болсок, биз анда бизден кийин келе турган муундарга жол ачып бере атабыз күнөө иштерге. Алардын акыларына зулум кылып атабыз биз. Өзүбүздүн нафсыбызды ээрчип, бизден кийин келе турган муундарды жок кылып атабыз. Ошого биз ислам динине каршы келген жерин ачык айкын айтып, бул ислам динине каршы келет, туура келбейт деп элге түшүндүрүп, өзүбүз ошол нерсени билгенен кайтышыбыз керек. Ошол бизден мурунку ата бабаларыбыз адашкан болсо, ошол каталарын улай бербешибиз керек, токтотушубуз керек. Бизден кийин келе турган муунга биз таза жолду көргөзүп беришибиз керек, жакшына бир багытка баштап беришибиз керек. Ар бир иште эле.
үй бүлөдө да мына ушундай. Ата балага жакшы үлгү болуп бериш керек. Ал каалаганын кыла бер деп колуна телефон берип коюп, эптеп ала кылсаң болду деп коюп кое турган болсок, алардын дини кайда калды? Биз балдардын келечеги дегенде бир гана ошо дүйнөнү ойлоп калганбыз. Эртең чоң өсө бир бизнесмен болгон болсо, өзүнүн жашоосун эптеп кете турган болсо болду деп. Анын дини кайда калды? Эртең сиздин көзүңүз өткөндөн кийин балаңыз кайсы динди тутунат? Ал башка динге өткөзсө эмне кыласыз? Ошол телефонду көрүп азгырылып атып. Биз аларга динине маани беришке биринчиден, эртең келечегинде анын намазы кандай болот? Аллах Таала болгон байланышы кандай болот? Динге болгон мамилеси кандай болот? Куранга болгон мамилеси кандай болот? Биз ушул жагына дагы биринчи маани бериш керек келечеги дегенде. Биз келечек дегенде биз эле ушу дүйнө жагын ойлоп калганбыз. Эртең не иш кылат, не жейт, үй бүлөсүн кантип багат деген нерсени ойлоп калган. Жок, бизде биринчи динде туруш керек. Келечегинде кандай дин тунат? Аллах Таала болгон байланыш кандай болот? Кабырдагы эсеп кысабы? Эртең кыямат күнү Аллах Таала жолуккан кезде кандай эсеп кысап берет? Мына ошол нерсеге биз биринчиден маани бериш керек. Биздин келечегибиз кабырда болот. Биздин келечегибиз акыретте. Албетте бул дүйнөдөгү келечегибиз өтө кыска. Бирок биздин узун келечегибиз бар. Бул кабырдагы келечегибиз эртеңки. Жана акыреттеги келечегибиз бул кандай болот? Буга дагы биз ойлонуп, маани берип, өзүбүздүн бала чакабызды, өзүбүздүн муундарыбызды жакшы жолго башташыбыз керек. Ал эми биз жаман нерсеге өзүбүз себепчи болуп, өзүбүз ошол нерсени билгенинен кайтпай турган болсок, анда биз алардын акылына зулум кылган болобуз, биз дагы күнөөгө баткан болобуз, жана алардын дагы күнөөсүн көтөргөн болобуз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан алынчы кыскача пайда, биз жакшы иштерге себепчи болойлу, жаман иштерге себепчи болбойлу. Жаман ишти билгенин андан кайталы. Күнөө иштерди бирөөгө үйрөтпөйлү. Алар үйрөтүп, өзү да күнөөкөр кылбайлы, алар да күнөөкөр кылбайлы. Жана алардын кылган күнөөнү биз дагы көтөрүп калбайлы. Эртең кыямат күнү аябай оор күн болот. Бул күнөө деген аябай оор нерсе. Ар бирибиз Аллах Тааланын астында биз ушу күнөөнүн азабын тартабыз. Кабырда болсун, бул дүйнөдө болсун, акыретте болсун. Эгерде эле тооба кылбай турган болсок, бул дүйнөдө тооба кылып истихбарлар айтып кайта турган болсок, албетте мунун баары кечиримдүү болот. Буну билгенден кийин эле биз нафсыбызга ээрчип кете бере турган болсок, көздү жумган бойдон шайтандын артынан, анда эртең чоң бир кырсыкка учурап калабыз. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун. Аллах Таала баарыбызга туура жолду көргөзсүн жана ошол туура жолдо бекем кылсын. Кыямат күнүндө Аллах Таала баарыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бейиште бирге кылган болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.